Бейиш нуру. Hicrattın 10-cı жылы, Zulhicce ayı, miladi 632 жыл, mart ayı. Sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'дин коштошуу ажылыгы. Арафатта Аллахка мактоо, шүгүр айткан соң, ошол жерде турган 100 миңден ашуун сахабага, жалпылап алганда бардык мусулмандарга, бүткүл адамзатка өзгөргүс, көөнөргүс эрежелерди камтыган кутпасын окуду. Бул кутпа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын коштошуу кутпасы эле. Мадинадагы Жаннатул Бакый көрүстөнүндө 10 миңдин тегерегиндеги сахабанын куттуу кабыры бар. Калган 90 миңден ашуун сахабанын кабыры каякта. Эмне үчүн алар киндик каны тамган мекенинде жерге берилген эмес? Себеби ыймандары тоодай болгон сахабалар аркасын бир кылчайып карабастан исламды жайуу үчүн дүйнөнүн чар тарабына таркап кетишкен. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн булуң бурчунан сахабалардын кабырларын кездештирүүгө болот. Мисалы, Убада бин Самит разияллаху анхунун кабыры Кудус шаарынан 45 километр узакта жайгашкан Рамли шаарында, тактап айтканда Палестинада. Ифк окуясында жалган жалаага дуушар болгон сахаба Саффан бин Муаттал разияллаху анхунун кабыры Туркиянын Адияман шаарында. Уккаша бин Михсан разияллаху анхунун кабыры да Туркияда, Газентепте, Дурмушлар айылында. Түркистан аймагында болсо, Өзбекстандын Самарканд шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын абасынын баласы Кусам бин Аббас разияллаху анхунун кабыры бар. Дал ушул сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өлүп кабырга коюлгандан кийин эң акыркы көргөн сахаба. Учурда Шахизинда деп аталган зыярат жайында. Түркистандын Мерв шаарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи туу көтөргөн сахабасы Бурайда бин Хусайб разияллаху анхунун кабыры бар. Сахабаларга жет атасы баспаган жерлерге барып, бөтөн эл, бөтөн жерде динди үйрөтүүгө шык берген нерсе бул илаи калиматуллах эле. Башкача айтканда адамдарга Аллахтын сөзү Куранды, ыйманды, исламды жеткирүү жана үйрөтүү болгон. Мына ошондой исламды жайуу үчүн ыйык сапарга чыгып, шейит кеткен, кабыры башка жерде жайгашкан сахаба аял тууралуу уктуңуз беле? Эгер бүйүрүңүз кызган болсо, ал сахаба энебиздин жашоосуна бир үңүлүп карайлы. Дайыр болсоңуздар, кеттик. Hazreti Гумайса, Умму Харам, дин жолунда шейит кеткен сахаба аял. Ислам нурун деңиздерге жайуу үчүн жасалган алгачкы жүрүш. Мусулмандардын алгачкы ирет чалкып жаткан океанга чыгып, жаңы жерлерге таухид туусун саюу үчүн чыккан ыйык сапары. Бул сапарда Аллахтын элчиси кубануу менен берген сүйүнчүнү жылдар бою көкүрөгүндө сактап жүргөн жана акыр аягында ошол бактылуу мүнөттөрдү баштан өткөрүү үчүн деңиз сапарына чыккан мужахида, башкача айтканда дин үчүн күрөшкөн сахаба аял. Аллахтын уадасын эсинен түк чыгарбай, Куран нурун дагы көп жерге жайууну кыялданган момун аял. Кыбрыстын, башкача айтканда Кипрдын фатихи жана руханий сакчысы. Жүрөктөрдө Хала Султан катары түнөк тапкан ислам баатыры Гумайса, Умму Харам Милхан кызы разияллаху анха. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төрөлүүсүнөн 8 жыл мурун, милади 563 жылы Мадинада жарык дүйнөгө келген. Хазрач уруусунун Бани Наджар уругунан. Атасы Милхан бин Халид, апасы да Бани Наджардан Малик бин Адийдин кызы Мулкия. Өткөн чыгарылышыбызда биз сөз кылган Анас бин Маликтин апасы Hazreti Румайса разияллаху анха анын эжеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чоң атасы Абдул Муталиптин апасы Салма Наджар уулдарынан болгондуктан Гумайса, башкача айтканда Умму Харам, жана Умму Сулайм, башкача айтканда Румайса менен пайгамбарыбыз тайеке жээм болуп кетишет. Бадыр жана Ухуд согушуна катышып, кийин Бири Маунада деген жерде шейит кеткен Харам бин Милхан жана Сулайм бин Милхам аттуу инилерине Гумайса жана Румайса апа ордуна апа болушкан. Ошон үчүн алар Умму Харам жана Умму Сулайм деп чакырылып калган. Белгилүү болгондой, деген сөз арабчадан кыргызчага которгондо апа, эне деген мааниге келет. Харам бин Милхан жана Сулайм бин Милхан исламды кабыл алгандан кийин Суффада өздөрүн илимге арнашат. Hazreti Гумайса разияллаху анха жахилият доорунда Амир бин Кайска турмушка чыккан. Андан Абдуллах жана Кайс аттуу 2 уулдуу болгон. Ислам дини Мадинага жайыла баштаганда алгачкылардан болуп мусулманчылыкты кабыл алган. Мадинадагы алгачкы мусулман аялдардын бири болгон. Бул мезгилде Hazreti Гумайса разияллаху анха 60-тан ооп калган эле.
Ислам акыйкаттарын жеткирүүнү ар дайым жакын адамдарынан баштаган Азирети Гумайса күйөөсү Амырдын да ыйманга келүүсү үчүн болгон күч аракетин жумшайт. Ислам жолуна түшүүсү үчүн жаратканга жалбырат. Кыймыл аракет дуасы менен да ар кандай жолдор менен да исламга талыкпай чакырат. Караңызчы, эмне деген күчүрмөн аракет, эмне деген кайраттуулук, эмне деген күйүмдүүлүк. Азирети Гумайса разияллаху анха аракет бизден натыйжа Аллахтан деген аң сезим менен тыным албай аракет кылды. Бирок күйөөсү Амыр ислам чакырыгына аркасын салып моюн толгоду. Ошентип капырчылыкта көшөрүп туруп алган жолдошунан кол үзүүгө туура келди. Азирети Гумайса разияллаху анха ыйманы үчүн мушрик күйөөсү менен ажырашууга да кайыл болду. Анткени ал үчүн ыйман бүткүл нерседен баалуу болгон. Аллах жолунда ар түрдүү кыйынчылыктарга сабыр кылды. Мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү Аллах Таала сахаба энебиздин кылган мээнетин, төккөн терин текке кетирген жок. Ага сыйлык иретинде мурдагы күйөөсүнөн да кайырдуу жолдош насип кылды. Суффа медресесинен чыган окуучусу, мугалими жана ансарлардын алдыңкысы Убада бин Сабит разияллаху анхага турмушка чыгат. Андан Мухаммед аттуу эркек балалуу болот. Азирети Гумайса разияллаху анха Ухуд жана Хунайн согуштарында аскерлерге суу ташып, жаралангандардын жараатын таңып кызмат кылган. Дайыма ислам үчүн жанын садака чабууга даяр жүргөн. Анын бул абалынан таасирленип чоңойгон инилери, тагыраак айтканда Азирети Харам жана Азирети Сулайм, шейиттикти көксөп, согуш майданында кашык каны калганча карманышкан. Куран тарбиясында чоңойгон Азирети Харам бир маунада аркасынан сайылган найзадан улам жан таслим болот. Бир мауна окуясы хижраттын 4-жылы Ухуд согушунан 4 айдан кийин болуп өткөн. Анда илим үйрөтүү үчүн жөнөтүлгөн Асхабы Суфадан 70 мугалим сахаба кыянаттык менен шейит кылынган. Азирети Харам аманатты Аллахка тапшырып жатып, Аллаху акбар, Каабанын Раббисине ант болсун, мен жеңдим деп кыйкырат. Акка моюн сунуп жатып, жанын кыйган Жаббар бин Саламага хидаят уругун эгип кеткен. Башынан өткөргөн бул окуядан катуу таасирленген Жаббар Харамдын эмне деп айткысы келгенин сураштырып изилдейт. Акыйкатты билген соң Куран тарбиялаган акыл менен тилдин таасири астында калат. Жаны кыйылган адамдын акыркы сөздөрү жан кыйган адамдын ыйманга келүүсүнө себеп болгон эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куба мечитин зыярат кылуу үчүн барганда, ал жакта жашаган эки тайжесинин үйүндө конок болчу. Азирети Гумайса разияллаху анхага экинчи апам деп айтат эле. Алдына койгон сый тамагын жечү, ал жакта улуу шашкеде уктап эс алчу. Турганда алар менен чогуу намаз окучу. Ал үй Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын зыяраты менен шарапаттанган кандай гана бактылуу үй эле. Мына ошондой зыярат кылган күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Гумайса разияллаху анханын үйүндө уйкудан маанайы жаркарап, жылмайып ойгонот. О Аллахтын элчиси, эмнеге күлдүңүз деп суроо узатат Гумайса разияллаху анха. О Умму Харам, үммөтүмдөн бир канчасы кемелер менен капырларга каршы казатка аттанып жатканын көрдүм, дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Муну уккан Гумайса разияллаху анха, о Аллахтын элчиси, дуа кылыңыз, мен да алар менен болоюн, дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тайжесинин арзуусун артка кайтарбай, кабыл алып, о Раббим, Умму Харамды да алардын катарына кош, деп дуа кылат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кайра уйкуга кетет. Бир канча убакыттан кийин кайрадан күлүп ойгонот. Себебин сураганда, үммөтүмдөн бир дары Стамбулду фатых кылуу үчүн жүрүшкө чыгат. Жана алар Аллахтын кечиримине бөлөнөт деп айтат. Ошондо Азирети Гумайса разияллаху анха, о Аллахтын элчиси, дуа кылыңыз, мен да казатка аттангандардан болоюн, дейт. Жок, сен биринчилерден болосуң, деп деңиз сапарына чыга турганын мурунтан кабар берет Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Куттуу Пайгамбарыбыздын көргөн төшү Гумайса энебиз үчүн сүйүнчү болду. Кала берсе жашоосунда көздөгөн максатына айланды. Уктаса түшүндө, турса өңүндө ушул максат менен жашап, максатынын жүзөгө аша турган күндү көксөп жүрдү. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам акырет ааламына көчкөн эле. Андан бери 16 жылдын жүзү болду. Азирети Гумайса разияллаху анха 86 жашка толуп, төрүнөн көрү жуук болуп калганын, аял экенин шылтоо кылган эмес. 86 жашка келгенге чейин бир орунда турбаптыр. Куттуу Пайгамбардын сүйүнчүсүнө жетүү үчүн күйөөсү менен бирге жихад кошуундарында болгон. Умму Харам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан 5 хадис риваят кылган. Ал хадистердин бирөө Бухари жана Муслимдин Аль-Жамиюс Сахихтеринде, калганы Имам Тирмизинин Аль-Жамиюс Сахихинде. Мындан тышкары Кутуби Ситтада да келет. Өзүнүн күйөөсү Убада бин Самит менен Анас бин Малик табиинден, Умайр бин Асват, Ата бин Яшар,
жана Я'la bin Shaddad bin Avs rivayet kılat. Güyösü Ubada bin Samit raziyallohu anhu menen İslamды жайуу үчүн Madinadan Кудуска, андан ары азыркы Сириядагы Хумус шаарына сапарга чыккан. Кудуста жана Хумуста жүргөн жылдары Азирет Гумайса аялдарга мугалим болуп, динди үйрөтүүдө жан үрөп кызмат кылган. Мейли дин жаюуда болсун, мейли согуш майдандарында болсун, караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан бул мужахида энебиз жоокерлердин демине дем, күчүнө күч кошуп турган. Азирети Абу Бакыр разiyallohu anhунун доорунан кийин кылынган фатыхтардын негизинде ислам дөөлөтүнүн чектери бир кыйла кеңейген. Бирок исламдын таркатылышы керек болгон бир топ жерлер дагы да бар эле. Мындай жерлердин бири стратегиялык жактан мааниси чоң Кипр аралы болгон. Азирети Усман разiyallohu anhунун халифалык доору, Сириянын валиси, губернатору Азирети Муавия Азирети Усманга жөнөткөн катында бир деңиз сапарын уюштурууну жана сапарды Ак деңизден баштоону каалагандыгын жазат. Азирети Муавиянын Кипрди фатых кылууга болгон ышкысы күч эле. Ислам кошууну Кипрди фатых кылуу сапарына чыкканга чейин эч бир деңиз сапарына чыккан эмес. Азирети Усман разiyallohu anhu ислам кошуунунун деңизге чыгууга даяр эмес экенин белгилеп өтөт. Бирок Азирети Муавия көшөрүп туруп алат. Мындан улам эки шарт менен жүрүшкө чыгууга уруксат берет. Анын биринчиси, согушка ыктыярдуу аскерлер алынат, тагыраак айтканда аскерлер өз каалоосу менен барышы керек болчу. Экинчиси, Азирети Муавия аялы менен бирге сапарга чыгат. Азирети Муавия бул уруксатка жетине албай сүйүнөт. Андан соң көп өтпөй эле аскерлер топтолуп, алгачкы ислам деңиз флоту түзүлөт. Убада бин Самит разiyallohu anhu менен Азирети Гумайса разiyallohu anha да бул флотко кошулат. Аскерлердин арасында куттуу сахабалардан Азирети Абузар, Азирети Абударда да бар эле. Азирети Муавия Абдуллах ибн Кайсты деңиз флотуна адмирал катары дайындайт. Абдуллах ибн Кайс алгачкы ислам адмиралы катары тарыхта калган. Гумайса энебиз ошол учурда 86 жашта болчу. Жол азабы, көр азабы дегендей кыйынчылык менен коштолгон сапарды артта калтырып Кипрга жетип барышат. Алгач Кипрда жашагандарды мусулман болууга чакырышат. Кабыл кылбаган соң жизия салыгын төлөп туруусун айтышат. Жизия салыгы бул кайры диндерден белгилүү шарттардын негизинде бир жылда бир жолу алынып туруучу салык. Кипрдегилер муну да кабыл кылышпайт. Эми согушуудан башка арга калган эмес эле. Гумайса разiyallohu anha энебиз бир ордунда тура албай, тезирээк натыйжага жетүү үчүн ашыгып жатты. Ошентип, кызыл кыргын кармаш башталды. Согуш кызыган маалда ислам деңиз флоту үмүтсүздүккө кептеле түшөт. Ошондо Азирети Гумайса разiyallohu anha энебиз аскерлерге дем берип ушундай дейт: "Эй ислам мужахидтери, Аллахка ант болсун. Мен өз кулагым менен уккам. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: Үммөтүмдөн биринчи деңиз согушуна чыккандар чындыгында бейишке татыктуу болушту. Ушул жерлерди көрбөй жатасыңарбы? Ошол жерлердин аркасында бейиш бар." Аллахтын элчиси берген сүйүнчүдөн улам аскерлердин үмүт оту жанды. Чарт эткен чагылгандай тездик менен чабуулга өтүштү. Көп өтпөй Рим деңиз флотунун таш талканын чыгарышты. Андан соң жээкке чыгышты. Мындан кийинки кармаш кургакта уланды. Римдиктер туруштук бере алышкан жок. Жизия салыгын төлөөнү кабыл кылып, тынчтык келишимин сунушташты. Ошентип, Хижри 28, миладый 649-жылы Кипр фатых кылынды. Башкача айтканда мусулмандардын карамагына өттү. Жээкке чыгышканда Гумайса разiyallohu anha энебизге минүүсү үчүн ат сунушташат. Жолдо баратып ат озоолонот да Гумайса энебиз жерге кулап түшөт. Ошол жерден жанын чыныгы ээсине тапшырат. Аллах Таала Куранда "Аларды өлдү дебегиле" деген шейттердин керебенине кошулат. Аллах Таала энебизди өз ырайым мээрим кучагына алсын. Айлар айга алмашып, жылдар жылга жалгашып, арадан жүздөгөн жылдар өттү. Кипр кайрадан христиандардын карамагына өтөт. Осман халифалыгы 1571-жылы Кипрди кайрадан фатых кылат. Фатыхтан кийин кайра эле биринчи иш Кипрдин алгачкы багындыруучусу Хала султандын, башкача айтканда Гумайса разiyallohu anhanын кабрын издөө болду. Кабрды таап, ордуна күмбөз тургузушат. Жанына болсо мечит салышат. Күмбөзгө Хала султан деген атты ыйгарышат. Күмбөз Кипрдагы Ларнака шаарында Туз көлүнүн жээгинде орун алган. Качан аскерлер күмбөздүн тушунан өткөндө замбиректен ок чыгарып салам беришкени айтылып жүрөт. Учурда да Кипр толук мусулмандардын карамагына өтөлек. Бирок иншалла келечекте аз күндө Кипр толугу менен кайрадан мусулмандардын карамагына өтөт. Азирети Аюб аль-Ансарийдин акыркы сөзү
калтырган керези эсиңиздеби? Алакка моюн сунаарда мени болушунча Стамбулга жакын жерге көмгүлө деген экен. Ошондо адамдар бул жер капырлардын жери, андыктан азаны да жок. Бул жерге көмүлүп эмне кыласың деп сурашканда, бизден кийинки урпактар азанды бул жакка алып келүүлөрү үчүн бул жакка көмүлүүм абзел деген экен. Учурда мусулман эмес аймакта жайгашкан энебиздин кабыры да бул жакта күндө 5 маал азанды жаңыртуу үчүн келгиле деп жаткандай туюлат. Аюб ал-Ансари кудум кийин боло турган Фатыхтын уругу сыяктуу көмүлгөн эле. Анын сыңарындай Азирети Гумайса разияллаху анха энебиз да Кипрде Фатыхтын уругу сыяктуу көмүлгөн. Иншалла, ал урук ачыла турган күн да алыс эмес. Бейиш нуру